بسم الله الرحمن الرحيم Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala nebina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kadir түнді izlөөдө жана кадыр түндү тосууда айрым адамдардын кылган каталары. Биринчиден, кадыр кечесинен адам кайдыгерликте, капилетте, кош көңүлдүктө өткүзүп жиберүү. Адамдын жүрөгү кайдыгер болсо, бул өтө жаман нерсе. Алла сактасын. Өзүнө күйбөйт, жакшылыкка ээрчибейт, жамандыкты таштабайт, ага баары бир болуп калат. Ошон үчүн алымдар айткан, кайдыгерлик бул жүрөктүн уктап калышы деп. Жүрөктүн уктап калышы. Көзү бар көрбөйт, кулагы бар укпайт, жүрөгү бар сезбейт. Кайдыгерликтин артынан барып, адам өзүн унутуп баштайт. Алла сактасын. Жакшылык учурларда ошондой сооптордун сезону, ошондой нерселерди таштап салат. Ага айырмасы жок. Себеби жүрөгү уктап калган. Акыйкат менен жалган, жакшылык менен жамандык айырмалап, жакшылыкка умтулуп, жамандыктан алыстоо деген түшүнүк жок болуп калат. Ушул өрчүп отуруп, адам акыры барып, жүрөгү тарыйт, көкүрөгү кысылат. Мына ушунун себептери Аллах Тааламдан жүз буруу, Аллахтан башка нерсеге жүрөгүн байлап коюу жана кайдыгерликте жүрүү. Бул оору, дарылаш керек. Мына ошонун бири ушундай 1000 айдан артык болгон акыркы 10 күндүктө эле, саналуу эле күндөрдө, аны да пайгамбар саллаллаху айтып кеткендей так күндөрүндө, мындай чыккан 21, 23, 25, 27, 29-унда көбүрөөк ушул так күндөрүндө болушу бекемирээк. Ошон үчүн бул түндө кайдыгерликте болуп өткүзүп салбай, уктап, сүйлөшүп жана башка дуадан, зикирден, намаздан, тосуучу нерселерден менен алек болуп өткүзүп салбастан ойго болуу, бекем ниет менен амал кылуу. Дагы бир каталардан кадыр түндү бир күнгө байлап коюу. Мындай чыкканда 27-си деп айрымдар мечиттерге топтолот. 27-си күнү эле ошол күндү гана кадыр түн деп, башка күндөрдү так күндөрдөн эч кандай ошо 27-синде кылган мамиледей кылбашы. 21, 23, 25, 29 деген күндөр бар да, так күндөр. Жок, алар эмес, именно ошо 27 күнү гана түндү уктабай, ибадат кылып, аракетин жасайт. Калган күндөрү андай болбойт. Жок, бул дагы туура эмес. 27-синде да болуп калышына чоң ыктымал жолдор келген, хадистер. Илтамису лейлатал кадр, кадыр түндү 27-синде карагыла деп. Ошондой эле хадистер пайгамбар саллаллаху алейхи келип атпайбы? Акыркы 10 күндүктөн карагыла, так күндөрдөн карагыла, 23-үнөн карагыла деп келген. Кадыр түндү издегиле акыркы 10 күндүктөн деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи өзү ушу 27-си деп айтканда эле 23 деп да келген. Анан толуктап акыркы 10 күндүктө деген, анан так күндөрү деген, жупсандары, биз так күндөрү деген. Бирок анда жупсан күндөрү 22, 24, 26, 28 күндөр уктап кала берели жок. Пайгамбар саллаллаху айтып атат акыркы 10 күндүктө деп. 10 күндүк деген бул так күн дагы, жуп күн дагы саналат да. Ошон үчүн бир күндү байлап коюп, кээ бирөө сурай берет. Кайсы күнү кадыр түн депчи. Акыркы 10 күндүктө десе, жок, кайсы күнү так депчи. Урматтуу бир тууганым, ошол бир күндү так билбей, акыркы саналуу аз гана күнү 10 күндү аракет кылуу менен биз эки чоң жакшылыкка ээ болобуз. Биринчиден, так күндү билбегенибиз менен акыркы 10 күндүктү издөө менен көп соопко ээ болобуз. Экинчиден, ошо 10 күндү толугу менен бекем турсак, ибадатка, сөзсүз ошо кадыр түнгө биз илешебиз. Ошол күнгө биз жолугабыз сөзсүз. Элестетиңиз, 27 күнү бекем аракет кылып тостуңуз, турдуңуз намазда, калган күндөрү андай эмес. 25-инде болуп калсачы? Болуп калышы ыктымалбы? Толук ыктымал. 29 болуп калышы мүмкүн, толук ыктымал. 23 болуп калышы мүмкүн, 21 болуп калышы мүмкүн. Себеби пайгамбар өзү айтты хадистеринде. 23-үндө карагыла деди, акыркы 10 күндүктө карагыла деди, так күндү карагыла деди. Өзүңүздү ушундай чоң сооптон куржалак калтырып аласыз. Ошон үчүн туугандар, сиздер чакырып кетем, акыркы 10 күндүктө толугу менен аракет кылайлы. Аз эле күн, аз эле күн. Ушундай 1000 айдан артык болгон адамдын 83 жыл, бир нече айдан дагы ибадатынан артык болгон күн болуп атса, аракет кылып коелу. Анан дагы бул кадыр кечеси дайым эле 23-ü же дайым эле 21-и, дайым эле 29-у боло бербейт тууган. Бул жылып турат, жыл сайын жылып турат. Дагы каталардан кадыр түндө эже карындаштарга тиешелүү, этек кири келип калган болсо, же төрөт
бүттөн жаң бошонуп нифас учурунда болуп калса же хайз учурунда алар өзүн таштап салышат. Кадыр түн менен иши жок, акыркы оңдук менен иши жок. Эмнеге? Себеби ага намаз окуган болбойт, орозо туткан болбойт деген түшүнүк менен. Туура намаз окулбайт, орозо тутулбайт. Бирок эмнеге ошол акыркы оңдуктагы жакшылыктардан өзүн кур калтырып койсун. Башка эшиктер ачык го. Зикир кылуу, дуа кылуу, садака берүү, Аллах Тааланы эстөө, канча деген ибадаттар бар. Эки эле нерседен тыйылып атат ушул орозодон, анан намаз окуудан. Башка ибадаттар бар го. Ошон үчүн эже карындаштар бул күндөрдө бекем болуш керек. Ошондо үзүрлүү учур келип калса, толугу менен таштап салбай, башка сооп амалдардын баардыгы. Экөө таштаса баары таштасын деген болбойт да андай. Көп дуа кылыңыз, зикир кылыңыз, ибадаттарды кылыңыз. Намаз менен орозодон башканын баары аткара берсе болот. Дагы каталардан Кадыр кечесинде мен эсиме келип ушул тегеректен уккандарым, Кадыр түндү бир той катары же бир башка бир майрамдардай кылат да. Дастаркон жасап, дастаркон үстүндө отуруп, сүйлөшүп, дастаркон жакшы жасап, антпесе Кадыр түн болбойт. Кадыр түн деген ушул дастаркон канчалык жакшы жасалып, тамак аштын түрлөрү бар турса, ошол Кадыр түн деп элестетет да. Жок туугандар, бул туура эмес. Мындай болбойт бул. Мындай келген эмес. Тескерисинче Кадыр түндө ошо акыркы адам чарчайт. Көп ибадат кылуу менен, Куран окуу менен, ошо түндө уйкудан калуу менен. Себеби суннада пайгамбар саллаллаху алейхи жолунда келип, башка убакта аракет кылгандан да катуу аракет кылат деп. Аялдарына жакындабаганы, түндө пайгамбар саллаллаху алейхи уктабаганы, ошол кадамдары жарылып кеткенче намазда тургандыгы, өзүнүн үй бүлөсүн да койготкондугу, акыркы оң үндүктө уктабаганы, мунун баары эмнени көргөзүп турат? Өтө катуу аракет кылып кой. Анан дастаркон үстүндө отуруп алып, бул эмне? Өтүп кетпейби өзү таравих антипин кече 12-де бүтүп атса, анан ары ооз жабарга чейин бир 2-3 саат бар. Анда да дастарконго отуруп алган болсо, ооба курсак ачып кеткен болсо, курсак тойгузайлы, ал же нерседен эч тыюу жок. Бирок ошо кыска убакыт болуп аткандыктан бул түндө зикирде, дуада, намазда ушул мүмкүнчүлүктү колдонуп калалы. Дагы каталардан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламда келген дуадан кайдыгер болуу же дуаны айтпоо. Бул Айша энебизден келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү үйрөткөн. Аллахумма иннака афуун тухиббул афва фа'фу анни деген. О Аллахым, сен кечиримдүүсүң, кечиргенди жакшы көрөсүң, мени кечиргин деген. Анан дагы эскертип кетүүчү нерсе туугандар, бул ушул дуага кээбеле кошуп айтат. Аллахым, сен кечиримдүүсүң, өтө беришенсиң. Ушундай сөздөр кошуп туруп айтат. Жок, суннада кандай келген болсо, эгерде сиз сүннөттү аткарам десеңиз, бул бир учурга байланган болот атпайбы? Ушул акыркы оңунукта айтылган деп келгенден кийин ушуну кошпостон, кемитпестен айтыш керек. Ал эми дуа, жалпы дуа кылсаңыз, мисалы сиз жалпы нерсени сурап атасыз Аллах Тааладан, өзүңүз эле дуа кылып, анда кошосузбу, кемитесизби, каалашынча айта бериңиз өзүңүз суранган нерседен. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүн айтылганда, бир учурда айтылат, же ошолдо кемитпестен же кошпостон айтыш керек. Бул эреже тууганда, ушуну эстеп калалы. Мисалы эртеменки зикир деп келди, кечки зикир деп келди, намаздан кийин деп келди, уйкудан тургандан кийин деп келди, үйдөн чыккандан кийин деп келди. Эмне болмок эле кошуп айтып берейин. Мен дагы кошкум келип атат. Жок, андай болбойт. Кандай келген болсо ошондой айтабыз. Анда эмне дуа дегенди мен кенен айта албаймынбы десеңиз, жок, кенен айта бериңиз. Бирок сиз жалпы дуа кылып атасыз да, суранып атасыз Кудайдан. Ал кезде кенен айта берсеңиз болот. Бирок сүннөттө келген нерсени кылам десеңиз, учурга байланган, анда ошол суннада келгендей кылып айтыш керек. Кыскалап айтканда, ушул күндө акыркы оңдөрдө ушул дуаны көп айтышыбыз керек. Дагы бир катардан туугандар, ушул түндөрдө дуаны аз кылуу. Көп жакшылардан кур калып калуу мүмкүнчүлүгү болот аз кылганда. Көп дуа кылыш керек. Суфиян Саури айтат, бул түндө мага дуа кылуу жакшыраак деген да, намаздан дагы деп айтат. Имам Шафиинин да сөзү бар, ушул түндө көп дуа кылуу бул мустахаб, жакшы көрүлгөн амал деп. Бирок дуа кылуу дегенде дуа кылып эле отурбастан намазда дуа кыласыз да. Эске алалы тууганда. Себеби дегенде ушул акыркы оңунтта бар, зикир бар, Куран окуу бар, дуа кылуу бар. Кайсысы жакшы дегенде мунун баардыгынан намаз жакшы. Эмнеге? Сен намаз окуганда сиз Куранда окулуп атат, дуа да айтылып атат, зикир да кылынат да бар. Бүт камтыйт намаз. Мисалы, кыямдан Куран окуп атасыз. Сажда, рүкүлөрдө Аллахты эстеп зикир кылып атасыз. Саждада дуа кылып атасыз. Саждада дуа кылыңыз. Зикирин айткандан кийин анан дуаны айта бериңиз. Нафил намаздарда сураңыз Алла Тааландан. Ошон үчүн көп дуа кылыш керек. Аз дуа эмес. Адамдын жүрөгү тазарып, иманы көтөрүлгөн сайын ушунчалык дуанын эшиги да кенен ачылат. Жадабайт көп дуа кылуудан. Зерикпейт дуа кылуудан.
Дагы каталардан кээ бир адамдар ушундай түшүнөт. Бул түндө сөзсүз аламатты көрүшүң керек. Эгерде сен аламатты көрбөсөң, анда сен мындайча айтканда аракет кылбай эле кой ал түнгө депчи. Анан аламат эмне десе ошол шамда эле көрүп башташ керек экен ал адамга. Ошондой белгилерди байкайт экен. Биринчи кадыр түндү туруудан, ошо аракет кылуудан, эшикти карап, белгилер жок болсо, анда ал күнү аракет кылбайт экен. Туура эмес, бул сүннөткө каршы нерсе. Өзү аз күн тууганым. Акыркы 10 күн деген аз күн. Мына азыр жарым эле калды. Андай аламаттарды карабай эле аракет кылыңыз. Көрүп кала турган болсоңуз, анда бул жакшылык. Алхамдулилля. Аны жар салып башкаларга айтыштын деле кереги жок. Асмандан бир нур көрүлөт, анан мындай болот, анан тигиндей болот деп, ошо мен алек боло отуруп, эшиктерди кыдырып карайм деп отуруп, тоого чыгып карайм, дөңгө чыгып карайм дегендер бар экен. Ошентип отуруп, зикирден, дуадан, намаздан да кур калат. Шарт эмес аламаттарды карап анан ибадат кылыш деген. Болду, акыркы күндү издедеди, акыркы 10 күндү шамда оз ачар менен, намаз менен, дуа менен, зикир менен, ибадат менен саарлыкка чейин аракет кылыңыз, түстү көрө берейли. Айтып кетүүчү нерсе, дагы каталардан ошол 27-сине деп топтолгондон кийин кадыр түн деп белгилеп алышып атпайбы кээбилер. Анан ошол күндөн кийин болуп таштап салат да калган күндөрдү. Келаткан 21, 23, 25 неде маани бербейт, тек гана 27 кылып туруп, анан ары 29-уна да көңүл бурбайт. Эмне десе кадыр түнү өттү уже. Болду 27-не биз тосуп койгонбуз деп. Калган күндөрдү издебейт. Бул да сунна каршы нерсе. Жогоруда айтып кеттик, дагы белгилеп, дагы толуктап атабыз. Бар ушундай адамдар. Өткөндө мечитте тосподук го баарыбыз. Мен бүгүн 29 каякта деп, 28 каякта бүгүн деп. Калган ар жактагы 2-3 күн таштап эле салат. Таравихи окуган эле болбосо, баягыда аракети жок. Бул туура эмес турган. Акыркы 10 күндүктү толугу менен аракет кылабыз. Дагы бир каталардан айрымдар эң негизгиси уктабасаң болду дейт экен да. Субханалла, уктаба. Көзүңдө да илим кетпесин. Телевизор көрүп болсо деле отура бер. Ушак сүйлөшсөң деле сүйлөшүп отура бер. Эң негизи уктабай, ошо таң атканча көзүң чекчейип отурса болду, кадыр түн дегендер да бар экен да. Бул нерсени мен өзүм оюнман алган жокмун да. Бул нерсе ушул айлана чөйрөдөн келген маалыматтар, өзүмдү уккам, ушундай түшүнүктө жүргөндөр да бар. Уктабасаң эле болду. Ошонун үчүн ушундай түшүнүктүн айынан кээбилер дастаркон бетинде отуруп алып, тамактарды жеп, сүйлөшүп отура берет. Эң негизги касиети ушу уктабасаң эле болду, сен илимдең деген сөз да. Намаз, зикир кылуу, дуа кылуу, Куран окуу деген биякта калып калат. Алла сактасын. Дагы бир каталардан акыркы 10 күндүктө кадыр түн дегенде ушундай белгилери бар деп сөздөр таркалып жүрөт сот тармактарда. Бунун бар жалган, туура эмес, суннада келбеген нерселер. Мисалы, нурлар болот, деңиздин суусу туздуу болбойт, ошол күнү деп. Иттер улубай калат, эшектер дагы кыйкырбай калат. Дарактардын бутактары жерге ийилип, жерге тийип калат. Баланча деген жерлерден нурлар чыгып турат. Периштелер мечиттерге келип салам айтып турат. Асмандан дагы бир нерселер түшүп турат. Ушундай сыяктуу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүндө келбеген нерселерди айтып жүрүшөт. Ушундай нерседен сак бололу туугандар. Аллах тааланын дининде билбей, тактабай эле сүйлөп, ар кимге тарката берүү бул чоң күнөөлөрдөн. Аллах жөнүндөн билбей сүйлөө чоң күнөөлөрдөн. Жөн эле бир адамдын атынан эле сүйлөп коюңузчу. Ана ал адам дагы жок нерсени ошол адамдын атынан сүйлөп коюңуз. Бирок ал адам ошол маалыматыңыз туура эмес болуп калса кандай болот? Элестетиңиз, жөн эле бир адамдын атынан. Ал эми Аллах тааланын дининин атынан сүйлөө деген адам чоң жоопкерчилик да бул. Бул Аллахка болгон урматыңыз тактап, аныктап, динге келгенде эле ошо тилди бошотуп, каалаган нерсени сүйлөй берем деген минизде жакшы оюн менен болбойт андай. Мына ошонун артынан канча ырым-жырым туура эмес нерсе таркап келет, Алла сактасын. Карапайым адамдар ушул дин экен деп ошого ишенип амал кылгандар бар. Ошого себеп айрымдардын тактабай жалган нерселерди таркатып жиберишинин себептеринен. Ошол нерсени кылганда күнөөлөрдө кемүү бара берет ошону таркаткан, бөлүшкөн адамдарга. Ошон үчүн бул нерсеге мындай олуттуу мамиле кылайлы да. Суннада келгендер кыскача айтканда ошол күндүн нуру жок чыгышы мындай. Алсыз болуп чыгышы, таңгамал, нуру жок болуп, алсыз болуп чыгышы деп келет. Себеби дегенде ошол кечеде, кадыр кечесинде. Мына көрдүңүзбү, ушул жерде де келет. 27-си, 29-су деп те келип атат мына. Бул дагы сохих хадистердин биринде. Сунан Ахмадта да келет. Периштелер жер бетинде ушунчалык көп болот, кумдан да көп болот депчи. Кумдун санынан да көп болот деп. Күн чыкканда дагы күнүн ошол учурларда суук да болбойт, ысык да болбойт.
нуру дагы катуу болбойт деп келет да. Ушундай келген, суннада келген. Жанагы жогоруда айткан нерселер туура эмес. Дагы бир каталардан ушул кечеде адам үргүлөп атса дагы намазда тура берет. Үргүлөп атса деле Кур'ан окуп, зикир кыла берет. Үргүлөп эмне айтып атканын да билбейт. Эмне десе, кыска убакыт болсо да уктап албаш керек. Себеби дегенде бир жарым саат болду, 20 мүнөт уктап калсаң болду, сен кадыр түнгө илишпей калдың деген түшүнүктөр бар. Анан өзүнүн жанын кыйнап, эч нерсе түшүнбөсө дагы ошентип отура береби. Бул да туура эмес. Эгерде сиз кыйналып кеттиңиз, уйкуга келип калса, 20 мүнөт, жарым саат болсо да уктап алыңыз. Анан намазда, зикирде, дуада чын ыхласыңыз менен, жүрөгүңүз менен окуйсуз. Бирок ушул күндөрү күндүз бир аз уктап алганга аракет кылыш керек. Түндө эмес, күндүз уктап алганга аракет кылыш керек. Себеби билесиз, сиз ооз ачарга чейин, багымдатка чейин уктабайсыз. Аракеттин үстүндө болосуз, ибадатта. Ошону алдын алышыңыз керек, ошол күндөрү пландап. Үргүлөп кетти, намаз окуп, анан үргүлөп кетип түшүнбөй атса, анда заматта токтотуш керек да. Узак эмес, кыска окуп эле токтотуш керек. Анан окуй берейин деп, эч нерсе түшүнбөсө да уланта бербеш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, эгер араңардан бирөө намаз окуп атып, үргүлөп кеткен болсо, анда жатсын дейт. Жатсын уйкусу кеткенче. Уйкусу кеткенден кийин анан окуш керек да. Себеби деген үргүлөп турган кезде адам билбейт. Кечирим сурап, жана Аллах Тааламды сөгүп да салышы мүмкүн деп келген хадис. Ошондой эле кадыр кечесинде адам үргүлөп кала турган болсо, бир аз уктабаш керек. Же уйкусун ачыш керек. Дарат алып келип эчтен. Айтор ушул ибадат кылганда мындай зирек болуп отуруш керек. Жанагы түшүнүк туура эмес түшүнүк. Уйку сурасаң деле отура бер. Эмнени айтып атсаң түшүнбөсөң дагы эң негизи уктаба деп. Акыркысы кадыр түн дегенде бири-бирин конокко чакырып үйлөрүнө. Жана майрам күндө сөзсүз чакырышып алып, туугандар бар топтолуп алып, анан ошону бир майрам катары дасторкондо жазып алып, сөзсүз зыярат кылыш керек деп. Ошол күндөрдө отургандар. Же болбосо мечитке барат, балан жерде дават болот, бир бул мечитте болот деп түшүнүп, кадыр түнү кыдыруу менен өтөт да. Болгон 2-3 саат анысты ошо тиги мечитке барып, бул мечитке барып, тияка барып дават болоттур, балан жерде мындай болоттур, анан баланчанын үйүнө зыяратка барып келели. Баланча тууганыбыз кадыр түн тосуп атыптыр, аныкына барып тамагын жеп, алар менен сүйлөшүп отурушун деп саарлык болуп калат. Эч кандай кадыр түндөгү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан хадистен илинбей калат мындайлар. Кимде-ким кадыр түндө турса деген ошол намаз берди. Намаз. Ибадатта туруу. Кыдыруу эмес, тамактын үстүндө отуруу эмес, телевизорду карап отуруу эмес, ушактарды сүйлөшүү эмес. Убакытка адам ушул күндөрү адам сараң болуш керек турган. Адамдар менен сүйлөшүүдө эмес, ибадатта болуш керек. Wa sallallahu ta'ala ala khayri khalqihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.